жашоомду эч кандай коуч, эч кандай психолог өзгөртө албайт. Жан дүйнөмдө тынчтык жок дейт да. Коркуу сезимдер аябай көп дейт да. Элнур айым, айтсаңыз, коркуу дегенде эмнеден коркушу мүмкүн? Биз эмнени ниет кылсак, ошону бизге Алла Таала бере берет. Аллахымдын каалоосун дуа гана өзгөртөт. Жаш кыздар деле келет. Мен жакшымын деген айымдардын жан дүйнөсүндө көйгөйү аябай чоң. Арбаңыздар, ардактуу замандаш, Усубалиева подкаст YouTube каналында кайрадан көпчүлүктүн өтүнүчү, көпчүлүктүн суранычы боюнча ибадат менен өзүңдүн жашооңду өзгөрт деген окуу менен бардыгыбызга белгилүү болуп келе жаткан Элнура Абдрайым кызы кайрадан конокто. Саламатсызбы, Элнура? Дагы бир жолу мына ушул жылдын эсебинен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Аптанын ысык күндөрүндө көрүштүк эле, мына ушинтип эми жылдын соңунда жаңы жылды утурлай дегендей. Деги эле мына ушул 2024-жыл аяктап бара жатпайбы? Анан айтсаңыз, мына ушул жыл сиз үчүн, деги эле окуучуларыңыз үчүн балким кандай жыл болду? Жалпысына мына ушул 2024-жылга сарасеп сала турган болсок. Окуучуларым үчүн жакшы жыл болду деп ойлойм. Көпчүлүк айымдар жан дүйнөсүнүн тынчтыгын таап алышты. Шүгүр, ал эми өзүм үчүн өтө сонун жыл болду. Себеби окууларыма күндөн күнгө айымдар, окуучулар көбөйүп жатат. Башында 100-200 айым келчү, азыр 2000ге жакын айымдар келип жатат. Шүгүр, эң жакшысы мен аябай мындай сүйүнгөнүм, сабакка келген айымдарга сабагым аябай жагат да. Алар кайра окуй беришет. Ошого мен абдан сүйүнөм. Элнура айым, айтсаңыз, канча жыл болду мына ушул окуунун, курстун түптөлгөнүнө? Канча убакыттын жүзү болду? 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл. Бирок мен өзүм 2018-2019 жылдан бери изденип окуп келгем да. Жашоомдо колдонуп, өзүмдүн жан дүйнөмдү өзгөртүп, жашоомду өзгөртүп, андан кийин гана айымдарга сабак берип баштадым. Демек, бардыгын практикадан өткөрүп алып туруп, Мына ушул курстун тарыхына токтоло кетсек, деги эле ачылгандан бери башында 100 айым менен баштасаңыз, учурда 2000 айымдын башын бириктирип окутуп атпайсызбы? Анан алардын суранычы, өтүнүчү, баягы айырмачылыктары барбы баштагыдан бүгүнкү күнгө чейин? Ооба, сөзсүз. Башында айымдар сабакка келчү, келип сабактан мындай кыр издеп, кемчилик издеп, негативтерди жазчу да. Азыркы айымдар андай эмес. Келет, сабакка гана көңүл бурушат. Мурунку айымдар болсо, жаңы айымдар болсо, келип алып сабак эмес, мага көңүл бурчу да. Азыр өтө сонун мындай налыган айымдар аз да. Барган сайын азайып кетет. Көп айым келет, бирок жаман сөз жазбайт. Ал эми башында болсо аз айым келет дагы, бирок анын жарымы жаман сөздөрдү жазчу да. Эң сонун айымдар дагы өзгөрүп, өнүгүп жатышат да. Бүгүнкү күндө бул дагы бизди сүйүндүрөт албетте. Айтсаңыз, айымдардын дагы баягы өзүнүн ички дүйнөсү, демек баягы кенендеп, ички дүйнө жакшы жакка, жашоо жакшы жакка бурулуп аткандан кабар береби бул? Же эмнеден кабар берет деп ойлойсуз? Айымдардын өнүгүп жатканынан кабар берет, мына ички дүйнөсү тазарып жатканынан кабар берет да. Азыркы учурда баягы интернеттин заманы эмеспи? Анан ушундай да окуулар абдан көбөйүп кетти го. Ушул сиздикине окшош окуулардан сиздин балким айырмачылыгы, өзгөчөлүгү эмнеде деп айта аласыз? Анткени бүгүнкү күндө чын эле коучтар абдан көп. Интернетте ачсаң эле коуч, тренер, мен силерди бай кылам же болбосо мен силерди бактылуу кылам деген коучингдер аябай көбөйүп кетти дегендей. Мына ошолордун айырмасы эмнеде деп өзүңүз баса белгилеп айта аласыз? Сабагымдын аты ибадат менен тагдырыңды өзгөрт да. Бирок бул учурда баардык эле айымдар жана диний жана сабактар экен деп ойлоп алышат да. Мен өзүм болсо жана коуч боюнча окуганмын. Бирок сенин Аллахыңдын каалоосун дуа гана өзгөртөт да. Ошол жерде окугандыгым үчүн мен аларга окусам дагы, канча деген жана психологторго окусам дагы
бирок мен ушул сөздү унутпадым да. Демек менин жашоомду эч кандай коуч, эч кандай психолог өзгөртө албайт. Бир гана дуа өзгөртөт дегем да. Демек ачкычы ушул жерде экен. Сабагымда дуалар бар. Мисалы үчүн жан дүйнөңдү өзгөрт дегенде айымдар келет да. Мен де аябайм да. Жанагы жан дүйнөмдө тынчтык жок дейт да. Корку сезимдер аябай көп дейт да. Эми аны кантип кетирем дейт. Кантип кетирет аны. Ошого жараша дуалар берем да. Коркууну кетирүүчү, жок кылуучу дуалар да. Элнур айым, айтсаңыз, коркуу дегенде эмнеден коркушу мүмкүн? Байлыктанбы, көп акчаданбы, же эмнеден, же өзүнүн жолдошунанбы? Кимден коркуп, эмне, кандай коркуу сезимдери мисалы сизге эмне деп кайрылышат? Кимден коркуп балким? Коркуунун аябай мындай түрлөрү көп. Жашоодон, турмушка чыгуудан балким, келечектен, жолдошунан, ошолордон да. Демек ушун балдарым эртең ооруп калбасын деген сыяктуу коркунуч. Мен айтам, мисалы үчүн, бул жашоо дейм да, биздин ички дүйнөбүздүн күзгүсү. Эгер биздин ички дүйнөбүздө коркуу сезим болсо, бизге ошондой жашоо келе берет дейм да. Демек ичиңизден балам ооруп калбасын деп корко берсеңиз, демек ошондой болот да. Дагы бир нерсе сезим да булчу. Коркуу сезим, Эң негизги сезим экен чын эле. Ал эми сезим, ал ниет да. Ал эми ниет, ал дуа да. Биз эмнени ниет кылсак, ошону бизге Алла Таала бере берет да. Бизде ар кандай сезим бар. Демек бизде ар кандай дуаны кетирип жатабыз деген сөз да. Демек ойлонуп сезишибиз керек. Сезим бул адамдын жашоосундагы бирден бир күчтүү нерсе экенин, ооба, чындыгында мына ушул жерден да ишенип ынанып турам. Сезим бул биздин жашообуз. Сезим бул биздин келерки жашообуз да, келечегибиз да. Демек өзүңдү бактылуу сезсең, бактылуу кулана берет. Келе берет. Мисалы үчүн, азыркы отурганыбыз мурунку ойлорумдун жыйындысы да. Демек мен мурда ушунду заказ кылып жүргөм. Дуа кылып дейинчи, бизче айтканда. Өзүм сезип, ниет кылып жүргөм. Ошол күнгө мынакей жеттим азырчы. Ал эми азыркы сезимдерим менин келерки жашоомда, менин келечегим. Азыр мен эмнени сезип аткан болсом, ойлонуп мен ушундай кыламын деп сезип аткан болсом, демек бир 2-3 жылдан кийин ошол жашоо мага келип калат да. Адамдын чын эле ою бир жерде турбайт го. Ар кандай жаман ойлорго кетет, жаман нерсени ойломоюнча тура албайбыз дегендей. Ошол сезимдерди кетиргенден кийин демек жашообуз оңолот. Ошол сезимдерди кантип кетиребиз? Мен ошого дуа берем да. Аллахымдын кереметтүү ысымдары бар. Өтө окумуш. Дагы бир жолу айтамын, Аллахымдын каалоосун дуа гана өзгөртөт. Мисалы үчүн азыр мага бир кырсык дейlik же бир көйгөй дейин да. Көйгөй беремин деп аткан болсо, Аллах Таала каалап аткан болсо да, мен көп истихфарларды айтып, дуаларды айтсам, ошол оюнан мындай кайтып калат да. Бербей коет. Демек Аллахымдын каалоосун дуа аркылуу биз өзгөртүп койсок болот да. Учурдагы сизден окуп аткан айымдар дагы ушул нерсени практикадан өткөрүп, чын эле экен деп ишенип сизге ыраазычылыктарын билдирип, же болбосо ишенбей кана меники дегендер да бар болуш керек. Меники кабыл болгон жок деген айымдар мага жазбайт негедир. Же айткысы келбей, билбейм. Бирок кабыл болуп атат. Чекеден өзүмдүн тапшырма берем сабакта. Эмнени кааласаңыз баардыгын жазып алыңыз дейм да. Алар чекеден өчүрүп жатабыз, кабыл болуп жатат дейт да. Демек, кабыл болбоду деген айымдар аз, же жазгысы келбейт. Белким, айымдардын дегеле сиздин окуткан, сиздин окуучулардын көйгөйү баягы эле үй бүлө темасы болуш керек, же баягы турмуш электер деле сизге кайрылабы? Ар кандай көйгөй. Карыз, үй бүлө, жаш кыздар деле келет. Тилекке каршы. Аларда ата-эне бар, бир тууган бар дегенде, кантип ата-эне туура дуа кылсам деп келишет да.
мен айтам, ата энеди өзү окуп алган жакшы. Себеби бактылуу эне бактылуу бала да. Эне бактысыз болуп турса, балдары бактылуу болуп кетиши өтө кыйын. Демек, апалар окуш керек. Элнура айым, айтсаң, мына ушул биздин YouTube каналга чыккандан кийин Элнура айым менен кантип жолугушсак болот, кантип өзү менен көзмө көз сүйлөшүп отурсам болот, курсуна жазылайын деген замандаштарыбыз дагы, сени менен жолуккусу келген дагы айымдар абдан көп экен да. Анан ошолордун суранычын, өтүнүчүн эске алып, мына ушул Бишкекке болобу, же болбосо Ошко болобу бир жолугушууларды өткөрөйүн деген пландар барбы? Бар, сөзсүз түрдө. Уюштуруп жатабыз. Жакында болот, айымдар менен кеңешип, бир жерде уюштуруп, чогулуп отурабыз иншаллах. Буюрса, Бишкекте дагы, Ошто дагы демек. Бишкек, Ош, Жалал Абад барам иншаллах. Эң сон. Ибадат менен өзүңдүн жашооңду өзгөрт дегенде оюбузга чын эле баягы дин менен эле чектелип калган сабак келиши мүмкүн. Балким мына ушул динден же болбосо намаздан алыс айымдар үчүнчү. Бирок сиз айтып атасыз, бул курста дин менен эле чектелбей, адамдын ички дүйнөсү менен иштейм деп, Ошону кененирээк айтып берсеңиз, анткени бул жакта бизди көрүп жаткан замандаштарыбыз ойлошу мүмкүн да, балким жолук салынган эле айымдар окуш керек экен, же болбосо баягы Элнура өзү жолук салынып турса, бул намаз окугандарга эле керек экен деп баягы ойлошу мүмкүн да. Бул сабактар жан дүйнө сабагы. Себеби дубалардын кабыл болушу үчүн жан дүйнө таза болуш керек. Жан дүйнөңүз кир болуп турса, анда кантип сиздин дубаңыз кабыл болот. Сабагым ошол боюнча. Жан дүйнө. Өзүңдү жең, ошол боюнча. Адамдар өздөрүн өзү башкара алышпайт, ачууга алдырат, жек көрүшөт. Демек, мен дейт да, мен Аллахты жакшы көрөм дей берет да. Дейт дагы эки жүздүү болуп калат. Себеби Аллахты жакшы көрөм дейт дагы, Аллахым жараткан заттарды жаман көрүп да. Ал жаман, бул жаман деп. Демек, Аллахты жакшы көргөндөн кийин Аллахымдын жана мүлкүнө дагы туура мамиле кылышыбыз керек да. Керек болсо бул жашоодо эч нерсе биздики эмес, баардыгы Аллахтын мүлкү да. Демек, биз эмне кылып атабыз? Меники деп атабыз да. Аллахтын мүлкүн меники деп атабыз. Демек, ушул сезим дагы тосмо. Дубалар кабыл болбойт. Эгер кимде ушундай сезим болсо, менин жолдошум же менин балам, меники, мен чоңойтуп мени багыш керек дейт да. Ооба, мен таап атам дейт. Демек, Аллахымдын заты, мүлкү аны багыш керек экен да. Көрдүңүзбү? Мен төрөдүм, мен бактым да, ырыскысын Алла берди. Демек, ал адам Алла Таалага жанагы эмне десем экен, мындай шарт коет да, талап коет да, талап деп коюна багыш керек. Сенин мүлкүң мени багыш керек депчи. Биз бул жерде Алла Таалага гана кулчулук кылабыз. Адам өзүн тапканда, өзүн тааныганда бакытты табат да. Демек, өзүн тааныбаган адам өзүн башкача сезет дагы. Мен кыйынмын деп алат. Же мен сулуумун деп алат да. Демек, ошол дагы тосмо деп айтсак болот, ошону дагычы. Ошондой сезим дагы. Демек, мен азыр Демек, адамзатында тосмолор көп экен анда. Көп, аябай көп. Демек, мен азыр өзүмдү гана айтайынча, мен Алла Тааланын кулумун. Мен эмнеге жаралдым? Алла Таалага кулчулук кылуу үчүн жаралдым. Мен мен эмне үчүн ойгоном? И турушум керек, балдарыма тамак беришим керек. Демек, мен Аллах үчүн ойгонбой эле, балдарым үчүн, пенде үчүн. Мен Аллах үчүн жашабайм, пенде үчүн жашайм мынакей. Ушул сезим дагы тосмо болуп калат да. Дагы эмнени айтсак экен, мисалы үчүн эшикте суук болуп атат. Бул Аллахымдын күнү да, Аллахымдын жашоосу, бизге берген жашоосу. Демек, биз мынча суук дей беребиз да, жактырбай. Демек, Аллахымдын күнүн дагы, заттарын дагы жаман көрбөшүбүз керек. Алардын бардыгына, каарга дагы, жамгырга дагы, жаныбарларга дагы сый менен ойлонуп туруп мамиле кылышыбыз керек. Ал эми адамдарга сөзсүз да.
А бизге көбүнчө эч нерсе жакпайт го. Эшик ысык болсо ысык дейбиз, муздак болсо муздак дейбиз. Жамгыр жаады, жамгыр жаады деп ошону да жактырбайбыз. Денебиз дагы, өзүбүз дагы. Бул дене меники эмес, Аллахтын денеси. Демек, денеге дагы мен сый менен мамиле кылышым керек. Таза кармашым керек. Таза азык заттарды беришим керек. Алла Таала айткан, адал гана тамакты жегиле деген да. Демек, Аллахымдын берген денесин сыйлап мен ага туура мамиле кылышым керек. Балдарым дагы, жолдошум дагы, бардык менин чөйрөмдөгү адамдар, алардын бардыгы Аллахымдын гана мүлкү. Демек, мен аларга туура мамиле кылышым керек. А биз эмне кылабыз? Ал жаман, бул жаман, таарындым, ал мага ушинтпеди дейбиз да. Аллахым кааласа берет да, каалабаса жок да. Ал мага бербеди, ич тааранын, ал жаман деп эле жаман көрө беребиз да. Демек, сага белек насип эткен жок Алла Таала. Демек, ал адам бере албайт да, бере албайт да. А биз болсо бербей койду деп аларды жаман көрөбүз да. Демек, сенин пендең бериш керек. Демек, биз Алла Таалага ошондой талап кылып мамиле кылтабыз да. Беришиң керек мага депчи. Жолдошунан дагы айымдар көп нерсени күтүп таарынычтар дагы пайда болот да. Демек, ушул туурасында дагы айтсаңыз анда. Ушул жерден. Көпчүлүк айымдар ушул гана көйгөй менен келет. Жолдошум кетип калды, бакпады. Демек, эмне үчүн кетти? Кимди, эмнени Аллахтан дагы жогору жакшы көрүп алсак, коюп алсак да, демек ошондон бизде көйгөй башталат. Ал эми балам деп өтө эле Аллахтан дагы жогору баланы койсок, ошондон көйгөй келет. Эгер акча деп акчаны зикир кылып алсак, демек ошондон көйгөй келет да. Демек, биринчи Аллахты гана зикир кылып, калган экинчи орунда болсо, анда бардыгы жакшы болот. Демек, ушул жерден баланс деген сөздү кошкум келип атат. Баягы коучтарында ушундай сөзү бар го. Бардык жерде балансты кармаш керек. Эгерде чын эле жолдошуңа 100% көңүлдү бурсаң, ал ашыкча сүйүүдөн кетип калат деп. Бул жер чындыгында ушул нерсе менен окшош экен да. Демек, Аллах Тааладан кимди өйдө коюп алсаң, ошондон көйгөй келет. Эң сонун жооп болду. Биз ушинтебиз да. Айымдар мага келет, жолдошума ушунчалык жакшы мамиле кылсам дагы кетип калды дейт да. Демек, ал мындай ким үчүн ошол? Аллахка жолдошуна жакшы мамиле кылды, ким үчүн ал? Анда өзүм үчүн болуп калды да. Мен буга жакшы мамиле кылсам, бул эч жака кетпейт. Мени гана сүйөт. Демек, жакшы мамиле жасаңыз дагы Аллах үчүн дегенде, ал сизге туура мамиле жасайт да. Ал эми балама жакшы тарбия берем, балам ийгиликтүү болсун дейт да. Ким үчүн ал ийгиликтүү болсун деп атат? Мен үчүн. Көрдүңүзбү? Менин балам ийгиликтүү болсо, мен менин балам десем, өзүм үчүн болуп атат да. Демек, ошол баладан дагы көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн да. Качан гана мен балама мыкты тарбия беремин Аллах үчүн дегенде, баары жакшы болот. Ушул нерсени түшүнгөнүңүзгө канча жыл болду? Түшүнгөнүмө көп жыл болду, бирок амал кылып кетүү бар да, өзүңдү жеңип кетүү бар да. Өзүмдү эми жеңип баштадым. Ар ким менен айтышып, урушуп, таарынып эле жүргөнмүн. Эми өзүм дагы жеңип, кимди таарынткан болсом, кечирим сурап, өзүм звонок кылып, же барып, кечирим сурап, эми өзүмдү оңдоп баштадым. Адамга эң кыйыны өзүн жеңүү экен да, өтө чоң согуш экен. Өзүм менен согуштум да. Эгер ушул нерседен кийин анан баягы ийгиликтер келе баштады да, Ийгиликтер келди. Сөзсүз. Жашоом 100% өзгөрүп кетти. 100%. Чөйрөмдөгү адамдар дагы, мамилеси дагы, балдарым дагы. Бир окуяны айтып берейинчи. Мен төрөгөм дейлиге, биринчи кызым бар. Өзү болгон бир балам бар. Андан кийин үйүм болсо дарыкана. Караңызчы, бир балам бар.
ар айда больница 10 күн укол, ар айда. Жан дүйнө тынч эмес, демек балага бара берет да. Балда ооруй берет. Чөйрөңдөгү адамдар сага туура эмес мамиле жасайт да. Анан ошентип экинчи кызды болдум. Ал деле ошондой. Больница, массаж, ар жактарга барып жүрөм. Үчүнчү баламдан өзүмдү издеп таап өзгөртүп баштадым. Үчүнчү баламдан өзгөрө баштады балдарым. Азыр 4-чү балам бар, шүгүр, эң сонунда. Азыр үйүндө дары, таблетка жок. Бирок ошол маалда бир балам бар маалында үйүм дарыкана болчу. Дарын ушундай түрлөрү бар болчу да. Демек, балага түзмө түз эле таасирибизди беребиз да бизчи. Эне. Демек, балдарым бактылуу болсун, ийгиликтүү болсун десек, эне өзүн оңдош керек. Ар бир эне жан дүйнө менен иштеш керек. Адамдар мен өзүмдү жакшы билем дейт да, тааныйм мен өзүмдү. Аллахты билем мен дейт да. Жок, билбейт. Ошентип мен жакшымын дегендер бар да. Эң жаман адамдар ошолор болот да. Мен жакшымын дегендечи, эч кимге жамандыгым жок дей берет да. Себеби өзүм да ошондой элем да. Эч кимге жамандыгым жок. Мен жакшымын, жакшы келимин депчи. Жок. Мен өзүмдү тааныбай эле мен жакшымын дей берчүм да. Демек, мен жакшымын деген айымдардын жан дүйнөсүндө көйгөйү аябай чоң. Учурда жыл жаңырар алдыдагы келип калды дегендей 2025 жылга кандай пландар болуп атат? Деги эле мына ушул эмнелерди алдыда максат коюп атасың? Мына ушул курс боюнча, балким деги эле жеке жашоо менен айтор негизги пландарды айтпайт деп коет го, балким баягы сенин катталуучуларың бар болсо, көрөрмандарың бар болсо дегендей. Мен дагы деле изденип окуп жатам. Аллахым буйруса, сабактарым дагы өнүктүрүп кетсем дейм. Себеби көпчүлүк айымдарга аябай жакшы таасир берип атат. Сабактар болуш керек деп ойлойм. Бирок аутизм балдар аябай мага жазып жатышат. Аллахым буйруса, ошол балдарды өзүм кабыл алып карап баштайм да. Ошого көптөн күткөн күнүм келди. Балдарга шарт түзүп койсом, жатакана, кухнясын деп аябай аракет кылчумун. Аллахым буйруса болуп калды, бүтүп калды. Эми өзүм аларды чакырып, өзүм көрүп, кабыл алып баштаймын. Андан кийин өзүмдүн балама башында алдында 2 жаш болчу, сүйлөбөй, көзгө карабай ошондой болгон, аутизм болгон да. Андан кийин ага жана загран алып Россияга барабыз дегем да. Ошол жака барып көргөзөм мен деп ошентип жүргөндө бир кызды жолуктуруп калдым. Андан кийин ал кыз кызымды көрүп эле ушундайбы деп калды да. Ооба, сен кайдан билесиң десем, мен өзүм ушундай балдарга массаж кылып иштейм мен деди. Кызыңызга эч кандай уколдары бербеңиз а деди. Андан кийин сен мындай жаш кыз да. Кантип иштеп келдиң? Канча жыл болду десем, жана Турциядан иштеп келдим, дем алган келдим деп калды. Аябай сүйүнүп кеттим дагы, үйгө басчы үйгө деп үйгө барып массаж жасап бер кызыма. Биз Россияга кетип атабыз десем, барбаңыз, мен өзүм мындай жакшы кылам деди да. Барбаңыз деди. Аны ал кызга ишенип, ал кызга чакырып үйдө кадимкидей экөөбүз чогуп карап жаттык да. Андан кийин ал Жалал Абадка үйүнө кетти. Аркасынан үйүнө барам жалдырап. Карайлычы ушу кызды, карайлычы деп аябай жалдырап барып жүрдүм да. Ошентип отуруп бир 8-9 айдан кийин жанагы кыз турмушка чыгып кетип иштебей калды. 8-9 айдан кийин өзүм улантып кеттим да, карап кеттим. Ошентип 2,5 жашында баштаган болчу, 4,5 жашында толук сүйлөп калды. Коомго кошулуп, бакчага барып, ойноп сүйлөп калды. Ошол кызды чакырдым, мен ушундай чоң зал ачтым, кел, балдарды экөөбүз чогуу карайлык депчи чакырдым. Ал кыз аябай сүйүндү, себеби өзүнүн ишин аябай жакшы көрөт, сүйөт. Демек, ошол балдарды эми өзүбүз алып карайбыз.
Сизге мына ушул оору менен жабыркагандар дагы көп кайрылышат болуш керек. Анткени сиз өзүңүздүн балаңызды мына ушул дуанын өзүңүздүн баягы ибадаттарыңыз менен айыктырып массаж менен, дубалар менен, тамак аш менен. Тамак ашын дагы сөзсүз түрдө карашыбыз керек болот. Балдарга өтө маанилүү тамак аш. Аларды убагында сейилдетип, аларга да өзгөчө көңүл буруш керек, Башында айрыкча балага башында каттуу 1-2 жыл иштеп койсоң, андан кийин жеңил болуп калат. Баары күчтү топ туруп 2 жыл аракет кылып койсо, иншаллах өтө сонун жыйынтык болот да. Андан кийин жеңилдик болуп калат. Абдан жакшы. Чын эле жашоомду мына ушул сиздин ибадаттарыңыз менен өзгөртсөм болобу? Эгерде болсо, мен кандай ибадат кылам? Көптөн көп суроом сиздин коногуңузга берип койчу деген биздин YouTube каналыбызга келген комментарий бар эле. Ушул сабакка катышып эле мен чын эле жашоомду оңдоп кетсем болобу деген суроо. Мындай суроону бир эле көрүүчүбүз эмес, көптөгөн көрүүчү, ал кайсыл ибадатчы болбосо, ал кайсыл дуа ошону айтып койгулачы деген да замандаштарыбыз бар. Бул бир эле дуа же бир эле ибадат менен чечилип кетпейт да, ошону өзүңүз түшүндүрүп койбойсузбу? Айымдар ошентет, жазып эле балам ооруп калды, кайсы дуа дейт да. Келип эле мен мындай эмесем, башыма көйгөй келди, кайсы дуаны окусам болот? Эң күчтүү дуаны мага берип коет да. Эң күчтүү биринчи айткандай эле өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен иштеш керек. Таза жан дүйнө болуш керек. Биз өзүбүздөгү туура эмес сезимдерди жоготушубуз керек болот. Алардын баардыгы тосмо. Дубаларыбыздын кабыл болушун тосуп туруучу тосмо да. Алар менен иштешибиз керек. Андан кийин биздин дубаларыбыз иншаллах тез эле кабыл болот да. Демек, ардактуу замандаш, сиз жоопту алдыңыз деген ойдомун. Анда Элнур айым, мына ушул биздин подкасттын соңку минуталары келип калды. Айымдарга кайрылуучу кандай сөзүңүз бар? Айрыкча биздин кыргыздын айымдары да изденбейт, окубайт. Изденбеген окубаган айымдар эч качан бактылуу боло албайт да. Демек, мен дагы бир жолу айтамын, бул жашоо биздин ички дүйнөбүздүн гана күзгүсү. Демек, ички дүйнөбүздү жана руханий азыгыбызды көтөрүп, өнүктүрүп кете беришибиз керек. Өнүкпөгөн адам, Аллахты тааныбаган адам эч качан бактылуу боло албайт. Качан өзүбүздү тааныганда биз Аллахты дагы кошо тааныйбыз да. Демек, мен киммин? Мен эч ким эмесмин да. Ошону билип алышыбыз керек. Эч кимге талап коюуга акым дагы жок. Качан мен талап койбой калганда, мага Аллахын баардыгын өзү берет да. Демек, издениңиздер айымдар, окуңуздар, жөн отурбаңыздар. Дайыма сөзсүз өзүңүзгө жаккан бир китепти алып, сөзсүз 2-3 барак окуп коюш керек да ар күнү. Демек, айымдарды чакырам, апалар, балдарды ойлоп, балдар үчүн дагы окуйлучу. Макул эми бир тууган ата эне калып кетти да. Балдар үчүн окушубуз керек. Демек, бизде апалар айрыкча туура эмес тарбия берет да. Эркек балага боло берет дейт дагы. Кыз баланы тыйып отуруп, самооценкасын түшүрүп салат. Андан кийин барганда мындай кылгын, барганда жакшынакай болуп иштегин деп отуруп, аны туура эмес тарбия берип коет да. Андан кийин мен кылышым керек экен деп отуруп эле аябай азап чегип калат да. Демек, аталарга дагы айткым келет да. Кыз балага өзгөчө көңүл буруш керек. Себеби мен аябай жана сезимталмын да. Демек, аталарга дагы айткым келет. Кыз балага өзгөчө көңүл буруп, айрыкча эркек балдарга катуураак жана жоопкерчиликти бериш керек да. Болбосо жана жоопкерчилиги жок эркек болуп чоңоет. Ооба. Бул нерселерди эске алалы, ардактуу замандаштар. Эгерде өзүңүздүн сурооңуз бар болсо, биздин комментарийге жазып койсоңуз сөзсүз түрдө жоопторду берет деген ишеничтебиз. Элнур айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым аман болуңуз. Кыргыз элинде мына ушундай өзүңүздүн сабактарыңыз менен ар дайым айымдарды бактылуу күнгө, бактылуу убакыттарга жетелеп жүрө бериңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Усубалиева подкаст каналында
кайрадан кездешкенче амандыкта көрүшөлү. Кызматтар Жанна Усубалиева, көрүшкөнчө.